Бак Жеңишбекович, биякта мындай болуп атат да. Мен могу чогулушка кичине таң калышта болтом да. Негедир мен чогулушка келгенде башкача требованиялар болот. Биякта болсо баары жакшыдай сезилип атат менин көзүмөчү. Абдан жакшыдай да. Менеч Бак Жеңишбекович, сиз келгенсиз бул чогулушкачы. Суу менен андай эмес маселе. 90% суу бүткөн эмес. Азыр 5 секунд берип коесуңар да, мен сүйлөп турайын. Суу боюнча чечилип бүткөн эмес. Суу вообще ызычуу. Мен ошон үчүн ушул жерге келип отурам. Бак Жеңишбекович, азыр мен сизге суроомду до конца берип коеюн, анан кийин айтасыз. Суу ызычуу. Сууну деген 8600 сом за подключение деп бияктын кеңеши менен, анан жыйын менен чечим чыгарышкан. Айыл өкмөтүчү. Бирок мындай да, айыл өкмөттүн мага келген кагаздар боюнча 100% каршы адам жок деп берилген. Немедечи, чогулуштачы. Бирок эртеси күнү Кызыл суунун адамдарын негедир РОВДга чакырган да. Силер деген немеге каршы сүйлөп атасыңар депчи. Эгер 100% каршы адам жок болсо, анда эмнеге РОВДга кишилер чакырышат? Бул бир. Экинчиден, жана тариф боюнча 66 сом боюнча бүтө албайт азыр ошо 66 сомдучу. Бүттү, чечилди. Канча сом болду азыр? 39 сом 80 тыйын болду. 39 сом 80 тыйын. Буйрса. Буйрса эмес, ошондой чечилди. Бак Жеңишбекович, мен андай чечилгенин билем. Мен мага келген ал кагаздарчы. Мен эмне себептен сиз неме кылсаңыз, Бак Жок, могу суу боюнча мындай да, сурооңуз маселе эмне? Суу Таза суу боюнча маселе чечилген жок деп атасызбы? чечилген жок. Мен азыр жооп берем. Анда отур, мен жооп берейин анда. Азыр мынакей, мен биринчи орун басарым. Мен баягыда келгенде, эл менен жолукканда комиссия түзгөм, айткам 66 сом болбойт дегем. Жана туура эмес кеткен иштер туура эмес кеткен. Анткени сууну бүтпөй туруп тарифтин маселесин көтөрүшкен, ызычы ошондон чыккан. Тем более жана подключение деген, жанагы техусловие деген мурунку суу колдонуп жүргөндөргө техусловие берилбейт. Алар бекер болот аларга дем. Булар баарына берип салган, алгата кеткен. Жаңы кошулгандарга техусловие төлөнөт. Мурункуларга баарына булар бирдей берип салган. Маселе ошондон чыгып кетти. Ал болбойт, ал туура эмес. Мен ачык айтып атам. Тариф да туура эмес болуп калган, туура эмес санашкан. Аякта калган өздөрүнүн анча-мынча тиги расходторун баарын кошуп салышкан, көтөрүлүп кеткен. Ошо менен маселе чыгып калган. Анан кийин жанагы комиссия, мен келген айтын, комиссия түзүп туруп, ошону тактап туруп, баасын бүт баарын эмне майда чүйдөсүнө чейин изилдеп чыккыла деген, изилдеп комиссия ишин бүтүрдү, жыйынтык чыкты, туурабы? Жыйынтык чыгып туруп, ошонун жыйынтыгы менен тиешелүү жетекчилерге чара көрүлдүсүн дегем. Мына азыр мен биринчи орун басарым, майда чүйдөсүн бүт түшүндүрүп берет. Азыр угуп алыңыздар, мына ошол маселе боюнча, сазасы боюнча. Жакшылап угуп, азыр айтып түшүндүрүп берет. Химиялык башка абалдардын баарын тактап чыктык. Биз азыр көптөн бери мына кызыл суудар өзүңүздөр билесиздер, кызыл суу деп кызыл суу ичип аткан элге биз таза суу берели деген ой болду. Мына мен жакынкы аралыкта иштеп келатам, бирок биз нерсени түбөрдү айтабыз. 39 сом 80 тыйын бул бекитилген тариф, болгондо да официалдуу айылдык кеңештин чечими менен. Анан айылдык кеңеш жана 85-74 сомдогу маселени кайра да карап, 3100 сомду эл үчүн алып ташташ керек. Биз ошону кайра кайталап айтабыз. Техусловие үчүн деген бул бир эле жолу подключение учурда бере турган цифра болуп эсептелет. Мен Горвода канал менен да сүйлөшкөм, бардыгы менен сүйлөштүм. Бүт мүмкүн болгон башка маселелерди колдолор, башка истештиктерди жасайлы. Элибиз мүмкүн болгон арзан тарифте суу ичсин деген. Бул биздин губернатордун Бак Жеңишбековичтин тапшырмасы болчу. Ошондой кылып аткарылды. Азыр эми жакында суунун тарифтери немеси, техникалык маселелер аткарылып бүтөт. Биз ОРП менен өтө катуу иштеп атабыз. Биз көп жерде мындай маселелерди караганбыз. Суунун тарифтери маселеси бул жеке биздин жарандарыбыздын ар бирине тиешелүү маселе. Ошондуктан биз бул маселеге аябай болезненно карайбыз. И проекттин мындан кийинки аткарылышына дагы жестко контроль кылабыз. Ушундай болот урматтуу. Да, бир суроода 8500 сом боюнча 3100 сом биз за подключение алып турбуз. Аны алганды мен түшүндүм. Могул жерде бир суроо жаралып атат да. Эмнеге ошол жанакы 8500 сом кылып, ар бир 40.050 түтүн бар экен бияктачы. Ошо 40.050 түтүнгө бирдей тариф коюп койгон. Алардыкы мисалы жол барганда мен башка айыл өкмөттөр менен барып жолугуп сүйлөшсөм, ал жерде мындай деп атат. Аякта дейт, биз ушундай эле проекттерде дейт, 1 метринен алганбыз дейт да, ар бир немеден, ар бир түтүндөн дейт. Биякта болсо 40.050 түтүндөн бирдей тариф коюлуп коюлат да. Эмне себептен деген суроо. Ерлан Кочарович, абдан туура белгиледиңиз. Ушул позицияда биз да болдук.
биринчи күнү келип эле Бакча Жеңишевич жолукканда айттык. Момундай кылып туруп бардыгына педоткоз кылып туруп бардыгына бирдей кылып туруп орточо тариф кылганыңар туура эмес дедик. Себеби түрдүү жарандардын мамилелери түрдүү болчу. Бирөөсү түрдүү линиядан ар түрдүү метрден киришет болчу да. Булар жалпы свод жыйын кылышат дагы ошол жерде орточо ушундай кылалуу деп эл менен кеңешип коюп койгон тарифти айылдык кеңеш мурунку сазып бекитип берет. Биз азыр дагы бул ушул 8574 сомго бүгүн дагы замечание кылып атабыз. Анын ичинен 3100 сом автоматически алыныш керек. Элде чогултулууга жатпайт. А калган цифраларын эл менен ошо сүйлөшкөндө айтканбыз. Орточо кыласыңарбы десек ушул жерде элде түрдүү талаштар жазышкан. Кээ бирлердики 2 метр экен. Ал 2 метр даже ал керек болсо бекер бүтүшү мүмкүн болчу. Демек бул ушул чечим 8574 сомдогу чечим ката болгон. 3100 сому ашыкча болгон. Ошон үчүн калган цифраны азыр айылдык кеңеш азыр да өткөндө да караптык, кайра да карап, эгерде жарандар ортолоштуруп бири-бири менен ынтымакташып иштешебиз деген гана маселе болбосо, буну ар бир жаран өзү проекттен сырткары өзүнө ичкерине киргизип алуучу сумма болгон. Муну мен муталыктап коеюн, бул жерде башынан айтпадымбы? Туура эмес, ызычуу эмнеден чыкты? Бул тарифтен чыкты. Эң негизи эчтеке суу бүтүрүү тарифти айтып коюшкан, андан подключение боюнча кетти. Анан жанагы боюнча 8000 деп атпайсыз баарын кошуп. Эмне үчүн дегенде бул жерде орточо баа менен алып коюп койгон, мен айткам, бааны туура эмес койгонсуңар. Мажбурлабагыла дедим элди. Силер мынча төлөйсүңөр деп туруп. Эл керек болсо бекер коюлат, өзү мастер тууган улу тааныш болу, керек болсо андан арзан коюлат, акчасы көп болсо андан кымбат коюлат дегенде мажбурлабагыла бааны койбош керек болчу. Ал туура эмес болуп калган. Азыр түшүнүп кетти. Ошон үчүн бул жерде ар бир 1 метр, 2 метр, 10 метр өзүнүн месине жараша канча расход келсе ошого жараша ар ким киргизе алат. А бул жерде алыс канча 300-400 үй бүлөбү бир 50-60 метр болгон экен, ошонун баарын омчеге санап салышкан, дагы башка маселелер кошуп салышкан. Ошон үчүн туура эмес тариф менен ушул маселе туура эмес кетип калган, ызычы ошондон чыкты. Эми бул маселе чечилди. Мына өзүңөр уктуңар, бул маселеден кайтар буга кайрылбайлы, маселе чечилди. Азыр майда чүйдө жумуштар калды, ошонун баары чечилсе, жашнакай суу ичесиңер Кудай буйруса. Көп жылдан бери күткөн суу маселе чечилди. Бакыт Жеңишбекович, демек жанакы неме дагы 8,5 миң сом дегенде алынат, Алда, ошонун баары такталат. Бир ким канча киргизип алса. Бирок мажбурлап жанагынтип, мына сен 3000ден баарына подряд кирсең туура эмес ал. Туура эмес сунуш болуп калган. Рахмат. Бакыт Жеңишбекович, дагы бир нерсени суранып кетет элем силерден. Могу чогулуштар болгондон кийин, ошо чогулуштар бүткөндөн кийин адамдарды ровдга чакыргандарды токтотсоңор. Рахмат. Мен андай информация жок, андай болгон эмес, эч ким тапшырма берген эмес. Биринчи микрофон. Биринчи микрофон.